Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, өлкө аймагындагы жаңылыктар менен тааныштык. Бизге жаңыдан кошулуп аткандар болсо кутман-таңыңыздар дейли. Ал эми тамак үстүндө отургандарга тамагыңыз да таттуу болсун, балким жумушка, бир сапарга чыгаткандарга сапарыңыздар байсалдуу болсун деп биз бүгүнкү берүүбүздү улантабыз. Ооба, бизге дагы бүгүн куттуу студиябыздын коногу келип калды. Ооба. Ал конок ким деп турсаңыздар, психология илимдеринин кандидаты Мээрим Кожокелдиева. Саламатсызбы жеке? Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Кандай келдиңиз? Жакшы келип алдым. Каякта алгач эже таанышалы кененирээк. Каякта билим бересиз? Кимсиз? Аты жөнүм Кожокелдиева Мээрим Абдыкалыковна. Кесибим боюнча психологмун. Улуттук университетинде сабак берем. Канча жылдан бери эмгектенип келатасыз? 10 жыл болуп калыптыр. Көп жыл болуптур. 10 жылдан бери ушул студенттерге, окуучуларга психология жөнүндө? Жок, мындан мурун улуттук университетке чейин сезим кризистик борборунда иштеп келгем. Психолог болуп, мугалим Психолог катары болуп келгенсиз. Азыркы учурда алгачкы эле суроо бүгүн негизи көбүнчө ушул азыр онлайн окутууда жаш балдарга деги эле туура кандай мамиле жасоо керек деген туурасында сүйлөшөбүз. Алгач азыр ушул пандемия, коронавирус баягы көпчүлүк адамдардын мисалы негизги көйгөйлөрдү ачыгыраак көргөздү десек болот да. Анын бирөөсү болсо бул ата эне менен баягы баланын мамилеси. Дал ушул мисалы эксперттер дагы изилдешүүдө ушул ата эне менен баланын мамилеси жок. Алардын мамилеси начар деп белгилешүүдө. Мында ошол мамилени бекемдөө үчүн кандай иш аракеттерди жүргүзүү керек? Мында ойлонуп келгенде көп эле иш аракет кылыш керек. Эң биринчиден бири-бирине көөнү керек го деп ойлойм да. Анткени ага чейин ата эне көп мезгилде жумушта болгон, ал эми бала мектепте болгон да, туурабы? Же ага чейин бала бакчада болуп келген. Ал эми пандемия учурунда көп убакытты бири-бири менен болуп калган үчүн бири-бири менен көнүп кетти да. Азыр эми менин оюмча көнүп эле калды деп ойлойм. Анан бир жагы онлайн болуп атпайбы? Анан технологиялар мезгили болуп аткандан кийин ата эне дагы көбүнчө уюлдук телефондо отурат, бала дагы өзүнүн уюлдук телефондо отурат. Ошонун негизинде мындай мамилелешүү начарыраак деп айтсам болот да. Анткени чыныгы жашоого алып келгенде баарлашуу кичине мындай татаалдыктарга алып келет да. Бири-бири менен тил табыша албай. Мисалы үчүн илгерки мезгилде алсак, бала менен ата эне көбүрөөк мамиле түзүшкөн да. Анткени ойношкон бирге, ар дайым бири-бири менен жанында болгон, көбүрөөк сүйлөшкөн. Азыркы мезгилде алсак, бардыгы эле уюлдук телефон чукулап отурганын көрсөк болот да. Интернет үчүн деп ойлойсуз? Интернет үчүн дагы эме болот. Ушуну жоюу Көп үчүн жагынан. негизи ушуларды жоюу үчүнчү кандай иш аракеттерди кылсак болот? Биз ата энелерге айтыш керекпи же балдарына айтыш керек, кандай болот? Бул жерде албетте ата энелерге дагы айтыш керек. Ошондой эле ата энелер менен иш алып барган мугалимдерге дагы, мектеп психологторуна дагы сөзсүз түрдө кайрылуу керек. Анткени ата энелер өздөрү деле булар эми баардыгы эле психолог, баардыгы эле педагог эмес да, туурабы? Ар ким ар кандай кесипте болот. Баардыгы эле ата энелер бирдей эмес, баардыгы эле тил табышып кете албайт, адамдар ар түрдүү. Ошондуктан буларга сөзсүз түрдө мектеп психологтору дагы, мугалимдер эми психологияны окуйт эмеспи? Ошондуктан алар дагы мындай кичине консультация берип, жардам берип кетсе болот. Мисалы үчүн чогуу бирге оюндарды уюштуруу, илгери биз ата энелерибиз менен ар түрдүү оюндарды ойночубуз да. Азыр көп оюндарды унутуп калдык да. Ошо уюлдук телефон менен эле ойноп калдык. Биз мурда бутубуз менен футбол ойносок, азыр элдер жаш балдар колу менен футбол ойноп Колдору менен эле уюлдук телефон аркылуу эле. Көп убакытта ошол болуп калды. Анан онлайн сабак учурунда эми мындай карап келгенде негативдүүрөөк болуп катпайбы? Же атасы же апасы бала менен көбүрөөк окуп, сабак окуп, ага жардам берип, үйдөгү жумушунан дагы сырткары эгер мындай жумушта иштесе, андан дагы кошумча болуп сабак баланы окутуу дагы болуп калды да, дагы бир милдет илинип калды да. Ошондуктан ата эне көбүнчө чарчагандыктан бала менен ата эненин ортосундагы мамиле дагы бир себеби ушул да болуп кетет да, татаалдаштырылат. Менин оюмча ушул пандемияда аргасыздан баягы онлайн окутуу деп киргизилип калбады. Ушул суроодон алыстабай эле негизи ушу дистанттык окутууда эжеке балага кантип мотивация бериш керек? Бул көйгөйлүү маселелердин бириси чында.
Эң биринчи эгер өзүнө көңүл буруш керек. Себеби эгер өзүн мындай негативдүү эмоционалдуу болсо, мисалы үчүн жини келип, эгер бала кичине тапшырманы аткара албаса, ата эне сөзсүз жини келет да, кыйкырынып келет. Ата эне өзүнүн эмоциясын контролдош керек да, колго алыш керек. Эгер өзү жини келип балага эме болуп кыйкырып берсе, бала дагы мындай эч нерсе жасай албай, анын дагы маанайы түшөт да. Мамиле бузулат ошонун негизинде. Ошондуктан эң биринчи ата эне өзүнүн эмоциясын кармаш керек. Ошондой эле тыныгууларды көбүрөөк жасаш керек. Эми онлайн сабакта бир жакшы жагы кенен убакыт бар да. Мисалы үчүн мугалим эгер мугалим жакшы убакыт түзүп алып, мектептегидей эле кылып бир мындай расписание менен өтсө, бир убакыттачы, анда балага дагы жеңил болот да. Бул мугалимдерге дагы айтып кетүүчү нерсе да. Кээ бир мугалимдер бар, ар түрдүү каалаган бош убактысында өтө бериши мүмкүн да, үйдө отурупчу. Эгер мындай бир болгон убакытты да белгилеп туруп, ошол убакытта эмесе, бала мектептен алыс табагандыгы болуп калат да, көп алыс кетпегендей болуп, ошондой сезим кабыл болуп, анан окуганга да жакшы. Анан бир жагынан ата эне балага дагы шарт түзүп бериш керек. Үйдө бала деген эми ал эркин алып жүрөт да өзүнчү. Анткени ал үйдө деген эс алат, ойнойт, башкача кабыл алат. Мектеп бул башкача. Мектепке барганда бала өзгөрөт. Өзүн мындай чуркабаш керек, башка дегендей эмелер болот. Көп бакырбаш керек, жаталбаш керек дегенде. Ойношот андакта деле, бирок башкача сезим да. Ошондуктан ата эне эч болбосо бир бурчка болсо дагы иштей турган столун тазалап, аркы берки керектүү эмес буюмдардан, анткени бүт буюмдарды кое алабыз да бизчи, ошонун баарын алып тазалап, ага иштей турган шарт түзүп бериш керек да. Андай бала башкача кабыл алгыдай кылыпчы. Бул дагы аягында көп жардам берет. Эжеке, ушул айтып атпайбызбы, негизи биз балдарга туура тарбия бериш үчүн эң алгач ата энелерге туура түшүнүш керек. Мисалы үчүн билбеген кишиге кыйын эле. Ал сиз айткандай балким бирөө кесиби башка, ал биология сабагын же география сабагын кантип үйрөтөт деген маселе жаралып атпайбы? Ал сабактан мурун эле ушул балдарга туура тарбия берүүдө бала өзүн ушул ар кандай окуяларда дагы мындай бир туура эмес маанайга түшүп калбаш үчүн ата энелерди тарбиялаш керек деп атабыз. Ата энелерди тарбиялаш үчүн кандайдыр бир иш-чаралар өтөбү негизичи? Балки мектептерде, мен эми мектепте дегенде кандай? Ата энелер сабактарында мисалы үчүн жана орусча айтканда родительский собранияга да көп катышпайт да. Анткени үйдө оокаттар көп, мисалы үчүн балдар менен бошобойт, ошол сыяктуу. Эми азыркы учурда мындай алып келсек, мектепте психологдор көп деле мындай иштегенин көрбөйм. Жок эсе. Мындай алып келгенде бирок ошо ата энелик чогулуштарда сөзсүз түрдө иштеш керек. Аларга кандайдыр бир мындай семинар, тренингтерди өткөрүп кетсе болот да, балага кандай жардам бериш керек. Мисалы үчүн азыр биз ошол эле азыркы учурду алып кетели. Практикага студенттерибиз чыгып атат, психологдор. Ошондуктан бул практикада жөн эле эме кыла бербестен биз ошо онлайн аркылуу мындайча айтканда ата энелер менен да иш алып баруу кылып эме болуп атабыз, пландап атабыз. Анан мугалимдер менен, анан окуучулар менен өзүнчө тренинг өткөрүлөт деген мындай планды коюп атабыз да. Эң жакшы азыр эжеке бизде кыска жарнамалык тыныгы бар экен, андан кийин биз кайрадан эфирибизде улантабыз. Жарнамага кезек берели анда. Баланс Кейджи менен жашоо жеңил жана ыңгайлуу. Жакындарыңыздын балансын толуктаңыз. Насыя алуу мүмкүн. Дүкөндөрдө, кафелерде жана май коюучу жайларда төлөмдөрдү аткарыңыз. Ошондой эле үйгө жеткирүүлөргө. Жана бардык мамлекеттик кызматтарга. Мунун баары бир тиркемеде бардык уюлдук операторлордун кардарлары үчүн жеткиликтүү. Баланс Кейджи жалгыз гана төлөмдөр эмес. Мына урматтуу тергөөчүлөр, биз кайрадан берүүбүздө улантабыз.
Эжеке, мен кийинки суроом азыркы учурда негизи ата-энелерге кандай кеңеш берет элеңиз? Мисалы үчүн азыр апалар көбүнчө баягы балдарын окутууда мындай стресске, депрессияга кабыл алыштай баштады да. Анткени алар эми окутууда баардык предметтерди чындыгында билбейт да. Кээ бир математика болушу мүмкүн, өздөрүнүн кесибине туура эмес. Мисалы үчүнчү мугалимдер болсо өз оокаттары менен кээде бошобой калып атышат. Анан ошол тууралуу ата-энелерге бир аз сабырдуу болгула деп өзүңүздүн баягы психолог катары кеңешиңизди бере кетсеңиз. Сабырдуу болгула деп кое беребиз, бизге айтып коюу жеңил да. Аны жасаш керек. Эң биринчиден албетте ата-эне аябагандай мындай катуу жоопкерчиликти көтөрүп албаш керек да. Анткени окутат десе эле мугалим болуп ата-эне ошо апага киришип алган да, мындайча айтканда окутупчу. Эң биринчиден баланы өз алдынчалыкка үйрөтүү керек. Мындайча айтканда, мындай тапшырма бердиби, отур өзүң кирип эме боло бер. Мындай балдар азыр деген алдыда кетип баратпайбы, технологияны жакшы билет, ата-энесине караганда дагы жакшы билет да. Ошондуктан өз алдынча таштап коюп, өзүңдүн жумушуңду аткара берсиң, бирок баладан болгону текшерип туруш керек да. Тапшырманычы алып эме болуп туруш керек. Анан сөзсүз түрдө тыныгууларды уюштуруш керек, ата-эне үчүн дагы, бала үчүн дагы. Мисалы үчүн онлайн сабак өттүбү мугалим, андан кийин тыныгуу берип, кичине ойной туруп же болбосо тамагын берип, кайра сабагына отургузуш керек. Ар бир сабак сайын мүмкүн көзүнө мындай тыныгууларды эме алып ойнотуп, жөнөкөй оюндарды ойносо болот. Бул деген балага дагы эмоционалдык жеңилдөө болот, ошондой эле ата-эне үчүн дагы жеңилдөө болот. Ошондой эле бирге отуруп алып кино көрүү, бирге отуруп алып мультфильмдерди көрүү. Бул нерсе пайда болот. Анан эң эле жакшы кыймылдуу оюндар. Кыймылдуу оюндар. Көбүрөөк кыймылдаган биздин клеткаларыбызга жардам берип, ал маанайды көтөрүп, сабакты жакшыраак кабыл алганга жардам берет. Мисалы үчүн азыр кар жабады, кар жабгандан кийин тоого чыгып барып, чана тээп, кыйкырып, өкүрүп, бакырып эме алса, бул бүт негативдик эмоциялардын баарын чыгарып келебиз да, кыйкырыпчы. Ошондуктан бир эме сунушум ошондой кылып деле чыгарып келсе болот. Негизи эжеке сиз биздин студияга кирген эле мындай жарыкка келдиңиз да, мындай эртең мененки көп конок кишилерибиз мындай мынчалык кел албайт деп мындай чын делечи өзүңүздү ар дайым ушундай чайыр алып жүрүш үчүн эмне кылыш керек? Жалпы эле бул биздин окуучуларга эмес, балким ата-энелерге дагы пайдасы тие турган кеңештер. Көп нерсени жеңил эле кабыл алыш керек. Бардыгы болот. Ошо өз алдынчалыкка бергенде эле уже жеңилдейсиң, мындайча айткандачы, баладанчы. Эгер өзүң отуруп алып кошо окуп жардам бере берсең, өзүң дагы түшүнбөгөндүктөн чаманычы негативдик эмеге эме боло баштайсың, кабыл ала баштайсың да. Кыйкырынып, мисалы үчүн урушуп баштайсың. Ошондуктан көп нерсени эгер мындай балага эркиндик берсек, бала өзү эле аткарып, түшүнүп кетет. Ошого бирок болгону эле эркиндик бериш керек да балага. Эркиндик болгондо чектен чыкпаган эркиндик, Эркиндик дегенде эми өзүн аткаруу эркиндигин бериш керек да. Биз эми ар бир жазып аткан сайын үстүнө отуруп алабыз го. Мондай кылып жаз, тигине кылып жаз, кыйшыйып кеттиң, мону эмне чийип салдың деп, анан чийип салганында да нерв болуп мындай жиң келип кыйкырынып кетесиң да. Ошондой отура албаш керек да. Өзүңдү контролдоп эптеп мындай берейинчи, эми андан деле эч нерсе болбойт. 4 алып калса деле, 3 алып калса деле аны мындай катуу кабыл албаш керек да балачы. Анткени сен өзүң катуу кабыл алсаң, бала 3 албаш керек турбайбы, аягында жаман экен. Жок, жаман экен, бирок деген жашоо ошол 3-4 менен эле түзүлө бербейт да туурабы. Ар кандай окуучулар бар. Кээде мындай алып келсең, жаман окуп келген эле окуучулар башка жагынан деле жакшы да турабы. Адамгерчиликтүү аягандай, алар деле жакшы сонун жетишкендиктерге жетет да. Ошондуктан ошолорго көңүл буруш керек. Анан үстүнө отуруп алып, баарын текшерип, эме болор эместен эркиндик бериш керек. Өзүн жазып, өзүнүн жөндөмдүүлүгүн көрсөткөнгө эркиндик бериш керек. Эжеке, азыр ушул эркиндик бериш керекти сиз түшүнүп атасыз да, буюрсачы. Анан сизге окшогон дагы ушул психолог эжелер, мугалимдер, байкелер түшүнүшү мүмкүн. Бирок кенен калкка жеткирүү үчүн сиздерде мындай пландар же мындай жылда мындай ушундай иш-чаралар өткөндөр барбы? Айылгамы, районго мындай ата-энелерге болгон кеңеш, семинар дегендер болобу? Эми семинарларды кээ бир гана психологдор өткөрбөсө, алар деле көп деле чыкпай калат го дейм. Көбүнчөсү эле ошо массалык маалымат каражаттары менен эле силер аркылуу мисалы үчүн көрүп билбесе же радио, телевидение аркылуу эми массалык маалымат. Мындайча айтканда жардам көп берилбейт эле. Мына
баягы эми ушул жерде жатат да эл баягы көйгөйдүн баардыгычы мисалы үчүн сөз чакырат үлгү үйрөтөт дейт туурабы. Бала үйдөн көргөн мисалы үчүн куш уяда көрсө учканда ошону кылат дейт туурабы. Ата энесинен көргөндү бала жасайт. Ата энесине ушул түшүнүктү бербегенден кийин баладан күтүш кыйын болуп калбайбы жашоодо? Кыйыныраак эле болот. Бирок бир эле ата энеден билбейт да балачы. Башка коомдон дагы көрүп билип үйрөнөт да. Ошондуктан коом тараптан дагы сөзсүз түрдө кандайдыр бир таасирлер болуш керек. Ошондо коомго дагы, ата энеге дагы, психологторго бир мындай бир сиздерден көбүрөөк маалымат элге таратышыңыздар керек экен же таратып атасыздарбы? Таратыш керек бирок. Азыраак болот. Анда ошондо мамлекет тарабынан каржыланабы негизи ушундай психологторго силерге ушундай бир жылдына момунча кишилерге семинар өткөргүлө, тренингтерди өткөргүлө же мындай Атайын сунушталабы. Роликтерди жасайсыздарбы же кандай? Мындай эмелер мектеп, мындай иш-чаралар вообще мектепте эле болуш керек да. Анткени мектеп психологтору бар да, алар ошо мамлекет тарабынан болуп атпайбы туурабы. Ошол жактан акча алышат, мисалы үчүн айлык катары. Ошондуктан мектеп психологтору иштеш керек, эң негизгиси. Анткени ар бир психологтордун өзүнүн тарабы бар иштей турганчы. Мисалы үчүн өзүнчө частный психологтор бар, алар мындай эле калай калкка эле иштеши мүмкүн да. Ким ага келсе, ага консультация берип коет, мисалы үчүнчү. Уюмдарда, чоң уюмдарда иштеген, бул ошол уюмдарга гана багытталган психологтор. Мисалы үчүн чоң уюмда иштесе, ким кандай отуруш керек, ким кандай иштеш керек, кимге кайсы ылайыктуу жумуш болот, ошонун баарын аны издесе. Ал эми мектеп психологтору бул ошо балдар менен иштейт, ата эне менен иштейт, жана ошо мугалимдер менен иштейт да. Ошолорго шарт түзүп бериш керек, ошолорго семинар, тренингтерди дал ошо мектеп психологтору алып барыш керек ушундай жумуштарды. Жакшы. Негизи психолог болом деген алгачкы баягы окуучуларга, студенттерге өзүңүздөрдүн алгач кандай кеңештерди бересиздер? Психолог болом мен дегендерге. Кеңештер толтур эле, ал сабак жүзүндө эле. Сабактын жүрүшүн да. Ошол сабактын жүрүшү деп калдыңыз. Мисалы, психолог болуш үчүн алдын ала андай кандай китептерди окуш керек? Азыр психологияда мисалы үчүн китептер менимче көбүнчө орус тилинде, негизи кыргыз тилинде китептер барбы ошо психология жөнүндө? Кыргыз тилинде китептер өтө эле аз. Ошо аз. Эгер мындай анализ деп келсек, кыргыз тилинде сабактар деле кыргыз группалар жок. Арабаев деле мына кече жакында эле ачылды окшойт кыргыз группаларчы. Буга чейин бирок кыргыз группалар болгон эмес. Болгон студенттердин баардыгы орус группада окучу. Ал эмес айылдан келсе дагы орус группада окучу да. Ооба. Ошондо кыргыз орус тилдүү китептер бар, бирок кыргыз тилдүү аз. Негизи ушу иш планында барбы? Китеп менин билишимче жалпы психологиядан китеп бар. Кыргызча. Коңурбаевдин мисалы үчүн, Миңбаевдин, же болбосо Кожогелдиева, Жумалиеванын жаш курак психологиясы бар. Педагогикалык психология бар. Бул сиз кыргыз тилинде. Ошол мугалим болуп туруп сиз билгенден кыргызча 3 китепти айттыңыз. Анда мен айтпай эле коеюн дейсиз. Ушул кыргызча кененирээк таркалыш үчүн китептерге да сөзсүз түрдө чыгарыш керек. Бул иш планында ушундай барбы? Бул китепти которуш керек сөзсүз түрдө. Могу китепти кыргыз журтуна. Айрымдары мисалы түшүнбөйт дагы. Аны эми университеттеги иштеген эле мугалимдер эле өзүнө план койбосо, анткени ошону талап кылат. Көбүнчө расмий тилде өтүп кетсиздер да. Мындай кандай десем, психологтор арасында мындай жыйындар болгондо сиздер балким ушуну мамлекет тарабынан мындай сунуштап бизге ушундай жаштар талап кылып атат десеңиздер балким университет ичинде болот. Университет мисалы үчүн университетте чоңдор талап кылат, китептер чыгарыш керек, методикаларды иштеп чыгыш керек деп, же кыргызча. Ошондуктан аны ошо жакта иштеген эле мугалимдер ойлонуштурулат. Эжеке, бүгүн өтө сонун кеңештерди алдык, Канат. Дагы да бир негизи ушу психологторду көбүрөөк чакырып элге, мындай элге болгон ошол ар дайым өзүн жакшы сезүү, көп нерсеге маани бербеш керек дегендерди үйрөнүп алыш керек экен, Ооба. Эң жакшы. Бүгүн болсо негизи убакыт учкан кош экен, эжеке. Бүгүн биздин студиябызга келгениңизге чоң рахмат. Азыр дагы сиз биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө сизге эркин микрофон алды. Бардыгынан эми кааларым чыдамкайлык. Чыдамкай болуш керек башкысы. Чыдамкай болуш керек. Буну онлайн сабакты мындай катуу кандайдыр бир мындай эме катары кабыл албаш керек. Бул дагы бир өзүнчө өтө турган нерсе, бул дагы бир үйрөнө турган нерсе. Мезгил менен алдыга болушубуз керек. Ошондуктан окууну дагы онлайн болсо дагы өткөрүүгө мындай жакшы жактарын карап алдыга жылып үйрөнүп кетишибиз керек. Ой, эжеке, рахмат. Бүгүн биздин куту студиябыздын коногу психология илимдеринин кандидаты Мерим Кожогелдиева эжекебиз болду. Биз болсо эфирибизди алдыга карай улантабыз.